Эртең никеге туруу адамдын укуктарын одоно бузуу болуп саналат. Жана жаш кыздардын билим алуудан, ден соолугунан, ага катар жаркын келечектен ажыратат. Мындай оюн билдирген Айсулуу Сулайманованын 2 кыз, 2 уулу бар. Аларды өз убагында турмуш курууга үндөгөн эне эртең никеге турууга каршы. Мындан улам мектептеги окуучуларга да түшүндүрүү иштерин колго алган. Бул өзү туура эмес. Биринчиден аял кишинин организмин жетилиш керек. Ал эне болууга даяр болуш керек. Ошондо гана бул ишке барса болот. Анан үй бүлөнүн бекем болушу дагы ушул эртең никеге көбүнчө таасирин тийгизе элек деген ойдомун. Анткени мына канчалык адам баласы акылы жетилип, токтолуп, турмуштун ачуусуна, таттуусуна акылы жетип, ошону туура талдай алганда ошол үй бүлө бекем болот дейм. Ошондуктан эртең никеге мен да каршымын. Кызды жашы жете эле куракта мажбурлап күйөөгө берүү, ала качуу үчүн мыйзамда жоопко тартылаары жазылган. Милиция кызматкерлери эл ичинде мындай мыйзам бузуулардын алдын алуу максатында дин өкүлдөрү менен биргеликте түшүндүрүү иштерин да колго алышкан. Динибизде зордук, зомбулук өтө каралган. Эч кимге эч качан зордук, зомбулук кылууга тыюу салынган. Биздин муфтият тараптан дагы нике журналдары таргатылып, ошонун алдын алуу максатында чоң иштарлар жүрүп атат. Бардык диний кызматкерлер 18 жашка чейинкилерге нике кыйбайт. Кыйса жооп берет мыйзам алдында. Муну ички иштер органдар көзөмөлдөп турат. Кыргыз Республикасынын үй бүлө кодексинин мыйзамы боюнча аялдарга жана эркектерге никеге турууга 18 жаштан уруксат берилет. Ага карабастан мындай фактылар катталууда. Алсак Сузак районунда 4 айдын ичинде 19 эртең никеге турган үй бүлө аныкталган. Жаш элек өспүрүмдөрдү 18ге чыкканга чейинкилерди ошо Кыргыз Республикасынын 176-беренин негизинде жоопко тартуулары эскертилип, элдер арасында, коомчулук арасында түшүндүрүү иш-чаралары өткөрүлүп жатат. Өткөн жылы эртең никеге туруу боюнча жалпы 59 учур катталып, анын ичинен 19 фактысы боюнча иш тергелип, соттун кароосуна жиберилген. Калган 43 учур өндүрүштөн кыскартылган. Ал эми 2022 жылы 4 айдын ичинде облус боюнча 28 факты катталып, анын экөөсүнө иш козголгон. Жаңлай Болотбекова, Манас Назаров, Сузак району.